Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде кайрадан объектив көрсөтүүсү. Биз бүгүн 2024-жылга карата жазгы талаа иштеринин жүрүшү жана пландары тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Аты жөнүм Бакытбек Болсунов. Ал эми биздин студиябызга суроолорубузга жооп бериш үчүн Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана өнөр жай министрлигинин дыйканчылыкты өнүктүрүү бөлүмүнүн баш кайдиси Адилет Нарымбеков келип отурат. Саламатсызбы, Адилет мырза? Студиябызга кош келипсиз. Алгачкы суроону мен мындан баштайын деп турам. Ушу дыйканчылыкты өнүктүрүүдө Кыргызстанда 2023-жылы кандай иштер аткарылды? Анан 2024-жылга пландар тууралуу айтып берсеңиз, 2023-жылдын деги эле жыйынтыгы кандай болду? 2023-жылы айыл чарбасы боюнча бир аз кичине оорураак болду. Себеби билесиздер, аба ырайы өтө ысык болуп, суунун жетишсиздигинен түшүнүүлүк бир аз мурунку жылдарга салыштырмалуу төмөнүрөөк болду десек болот. Бирок жылдан жылга биз ушу айыл чарбасында климаттык өзгөрүшкө байланыштуу биз ошо ысыкка чыдамдуулук үрөндөрдү алып келүүгө көп багыт кылып атабыз. Ошондой эле тамчылап сугаруу системасына көбүрөөк багыт жасап атабыз да. Себеби биздин бул суу көйгөйү жылдан жылга баягы көбүрөөк болуп келатат десек болот да. Жалпы орточо алганда өсүш талаачылык боюнча ошо 101%-дан ашыгыраак болду. Бул дагы өтө начар эмес, бирок баягы биз аябай каалагандан бир аз азыраак болду десек болот да. Бунун бир себептери бир гана суу эмес, ошондой эле билесиздер, былтыркы жаз абдан кеч болгон. Жаз айы өтө салкын болуп, баягы өсүмдүктүн өсүп чыгуу учурунда аябай жай болуп, анан июнь айынан баштап аябай катуу ысык болуп кетти да. Ошол моментте баягы өсүмдүктүн өзүнүн нормасы менен өскөнгө бир аз тоскоолдук болуп, жыйынтыгында түшүмдүгү азыраак болду десек болот. Эми быйылкы жылга биз бул маселелерди баягы алдын алуу боюнча атайын, мына билесиздер, министрликтин аты да өзгөртүлдү. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайлар министри депчи. Бул биринчи кезекте биз ошо суу менен камсыз кылуу маселесин эң негизги багытын деп быйылкыга койдук да. Себеби бизде республика боюнча көптөгөн каналдар баягы эскилиги жетип, баягы көбү тазаланбай, көбү баягы бетондору сынып, талкаланып кеткен биздин каналдар көп да абдан. Ошолорду биз мамлекет тарабынан абдан жакшы каржылоо жагынан аябай былтыртан баштап катуу көзөмөлдөнүп, катуу жакшы бул жакка көңүл бөлүнүп атат. Ушул эгемендүүлүктөн беркиси алганда эң эле көп суммада акча каражатты ушу былтыртан баштап, мурдагы жылдан баштап ушу ирригацияга бөлүнүп атат, Ирригацияга өзгөчө көңүл. Себеби суу болбосо кандай бир үрөн сеппесең баары бир жыйынтык бербейт деген сөз да. Бул багытта бизде ушу 2024-жылдын талаачылык жумуштарын өткөрүүдө мамлекеттик колдоо көрсөтүү боюнча Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин тескемеси 12 февралда номер 43 тескемеси кабыл алынды. Ал жерде иш-чаралар бекитилген. Ушу жазгы себүүдөн күзгү оруп жыйноо иштерине чейин эмне кылабыз, кандай багытта жүрөбүз, ошол боюнча иш-чара план кабыл алынган. Биз баягы мамлекеттик резервди толуктоо багытында жыл сайын мамлекеттик материалдык резервдер фондунда буудай сатып алуу иш-чарасы жүргүзүп келатат. Жылына сиздерден сатып алышат? Жок, дыйкандардан. Дыйкандар өстүргөн буудайды илешкектиги 23%-дан жогору болгон 3-класстан төмөн эмес буудайды мамлекеттик резервге сатып алат. Аны монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги тарабынан баасы бекитилет, сатып алуу баасы. Ошонун негизинде дыйкандар ошол мамлекеттик резервтердин кабыл алуучу пункттарын алып келип өткөрүп келишет да. Былтыр ушу 30 миңден ашык тонна кабыл алынды. Бул да аябай жакшы көрсөтүш десек болот. Эми быйыл ошо 40 миң деп пландап атабыз. Ошондой эле быйыл жалпы республика боюнча канча өндүрүшөт дыйкандар? Жалпы республика боюнча былтыр 450 миңден ашыгыраак өндүрүлдү. Бул баягы зачеттук салмакта. Ошондо 5%-га чукулун эле ошол мат резерв алат экен да, Ооба. Бул бир гана мат резерв алган. Себеби баягы ун чыгаруучу ишканалар бар. Алар да калышат. Аларга 60 миң тонна деп белгиленди. Ошо менен жалпы ушу 100 миң тонна тегерегинде ушу дыйкандардан сатып алуу каралган. Эгер илешкектиги туурабай келбей кала турган учур болсо, төмөнүрөөк болуп, анда баягы спирт заводко тапшырганга мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Бул
бул Бакыт Эргешевдин өзүнүн тапшырмасы болду. Бул ошо эгер илешкектиги жетпей калган болсо ошо керек болсо спирт заводдордо калат деп. Бул багытта биздин жанагы мамлекеттик айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлери министрликтин башкаруусуна 50% өттү 390 токтом негизинде. Бул жерлерди ижарага берүүдө бирден бир талабы 30%-нан кем эмес жерге буудай дан эгиндер себиш керек деп дыйкандар менен келишим түзөрдө ошол талапты коюлуп атат да. Бул дагы баягы өзүбүз ички өндүрүш менен нан азыктар менен камсыз кылуу багытында. Ушул жерден бир суроо берейин деп турам да. Анткени быйыл өзүңүз деле байкасаңыздар керек, дан эгиндери мындай башкаларга салыштырмалуу арзаныраак болду да. Анан ошол жанагы 30% себилиш керек деген нерсе менен дыйкандарды биз кичине кыйнап койбойбузбу? Мисалы той чөпкө салыштырмалуу азыр арпа буудайдын баасы дээрлик арзаныраак десек болот да. Анткени дыйкан 2-3 гектарга айдап себүүдөн актабай калып атат да. Албетте биз ошол эсепке алып ошону ошончун 30% гана деп. Себеби ал жерде деген ижарага алгандан кийин которушту пайдообуз обязательно милдеттүү түрдө жүргүзбөсө ал жер деградацияга учурайт. Көп учурда баягы буга чейин мындай көрүнүштөр болуп келген. Себеби мамлекеттин жери деп кайдыгер мамиле кылгандар да бар. Себеби ал жактан баягы өзүнүн пайдасын гана алып жерди баягы аябай асылдуулугун төмөндөп кеткен ушулар. Ошол үчүн бул баягы өзүнүн агротехнология болсунча которуштуу пайдоону обязательно түрдө жүргүзүш керек. Ошон үчүн биз баягы райондук комиссия тарабынан бул көзөмөлдөнөт. 30%-на дан эгин, 30%-на көпчүлүк чөпкү, башкасын өзү ылайыктуу регионго жараша өстүрүшөт да булар. Былтыр дагы айтылды эле ушул Россиядан жана элита сортундагы буудайлар келип атат, аны дыйкандарга берип атабыз деп. Ошолордун түшүмдүүлүгү кандай болду? Анан быйыл дыйкандарга көбүнчө эмнелерди эгүү сунушталып атат көбүрөөк? Россия Федерациясынан 2022 жылы алып келинген. Бул үрөндөр мамлекеттик материалдык резервтер фонду менен ошол Россияда 5 ири үрөн өндүрүүчү ишканалар менен келишим негизинде 12 миң тонна жалпы жоондан алганда айыл чарба өсүмдүк үрөндөр. Ал жерде көпчүлүгү дан эгиндер, буудай, арпа, анан күн карама бар, ал жерде горох бар, соя бар, көпчүлүк чөп эми аз көлөмдө бирок баары келген. Бул баягы биздин мамлекеттеги үрөндүн баягы сорттуулугун жаңыртууда, орусча айтканда сорт обновление максатында кылынган. Ошол жылы 2022 жылы кээ бир чарбаларда бул түшүмдүүлүк буудайдыкы 70-80 центнерге чейин көрсөткүчтөр болду. Бул абдан жакшы десек болот. Ал эми жеңилдетүү негизинде дыйкандарга жеткиликтүү болуш үчүн биз Айыл банк ачык акционер коому аркылуу жылдык үстөк пайызы 4,5%дан дыйкандарга 3 жылдык мөөнөткө берилди. Бул азыркы күндө дагы баягы ошол немеден калгандар бар. Биз жазга быйылкы жылга ал дагы берип алдына турат. Мамлекеттик материалдык резервтердин анан биздин райондук түзүмдүк бөлүмдөрдө сакталып турган үрөндөр азыркы күндө бар. Аз көлөмдө калды, бирок быйылкы жылга алар кудай буюрса себилет деп атабыз. Дыйкандарыбыз быйыл жазда эмнеден кооптонушса болот же эч кандай кооптонуу жокпу? Эми буга чейин ошо министр өзү да Бакыт Төрөбаев атайын бир жыйын өткөрүп, жана кызылча менен картошканын төө бурчактын аянттарын азайтып, анын ордуна кант кызылчасын себиш керек деген дагы бир сөздөр айтылган болчу. Буга катар эле ошол кант кызылчасын көп себүү дагы бизге кандайдыр деңгээлде зыян алып келиши мүмкүн да. Анткени коңшу өлкөлөрдөн келген сахар бизден чыккан сахардан бир топ эле арзан болуп атат да. Бул жолу кандай каралып атат? Эми бул баягы коңшу өлкөлөрдөн албетте келет, бирок алардыкы баягы кант кызылчасынан кайра иштетилген кумшекер эмес, ал баягы тростниковый деп коюп атпайбызбы? Ал албетте өздүк наркы төмөн болот да. Бирок сапаттуулук жагынан ал кант кызылчасынан өндүрүлгөн кумшекерге жетпейт, дээрлик жетпейт десек болот. Мындан тышкары бизде баягы жакынкы ушу экспорттолуп турган жана импорттолуп турган мамлекеттер бул бизде көбүнчө Россия Федерациясы болгондуктан ал жакта кайра иштетүү тармагында мамлекет тарабынан көп субсидия берилип, ошондой эле баягы газ, жаратылыш газы арзан болгондуктан ал жактын өздүк наркы бир аз төмөн болуп атат албетте. Биз газды импорттоочу мамлекетпиз. Ал албетте көз каранды болот, баасына көз каранды болобуз. Баягы ошондой эле бизде мамлекет тарабынан биз жана темир жол ташууда
жеңилдиктер берип атабыз, бирок Россия Федерациясынын баягы мамлекеттик жардамына биздики андай деңгээлде боло элек. Эми бара-бара буга баратабыз, бирок ошон үчүн баягы өзүк наркында айырма бир аз бар, биздики чындыгында бир аз кымбатыраак болуп атат. Бирок бизде Кайынды кант менен Кошой заводдору азыр күндү ишти алып барып атат. Булардын баягы өзүнүн өндүрүмдүк кубаттуулугу азыркы бизде өздүрүп аткан аянттан 2 эсе көп десек болот да. Көп, бирок дыйкандар сата албай атышат ошол чыгарган Жок, бул сатылган маселеде кумшекерде эми азыркы күндө кумшекер бир убакта билесиздер 30 сомдун тегерегинде болуп калды эле 3 жыл мурда. Азыр Кудайга шүгүр, мурдагыдай эмес. Ал өзүнүн баягы экономикалык жактан эсептелгенде өзүн актайт. Ошол эле мисалы башка өсүмдүктөргө караганда мисалы будай албетте баягы немеси азыраак болот, өзүнүн рентабелдиги. Кызылчаныкы бир топ ага караганда жогору. Бул багатта биз баягы именно ошо кант кызылчасын өздүк өндүрүштөгү кумшекер менен камсыз кылуу үчүн биз быйылкы жылы Ысык көл облусуна да багыт алып атабыз. Ал жакта дагы баягы өзүнүн климаты ошо кант кызылча өстүрүүгө ылайык келишкен да. Бир гана азыр ташуу маселеси гана каралып атат, себеби дегенде ал жактан билесиздер, ташыш заводко алып келиш да бир жол чыгымдар болот. Бул боюнча азыр биз сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Эгер мүмкүнчүлүк болуп калса, ошо мамлекет тарабынан ошо кичине каржылык жактан жардам берүү боюнча каралып атат. Көлдүн кайсы аймагына анан канча аянтка себелдиген пландар? Эми быйыл баягы абдан көп аянтта болбойт. Бир аздан бир 300 гектардын тегерегинде биз быйылкыга пландап атабыз. Ысык көл районунда, Ак суу Түп райондорунда, Жети Өгүз райондорунда өстүрүп, анан аны темир жол станциясына чейин унаалар менен ташып келип, анан бул жактан заводко темир жол менен алып келгенге караштырып атабыз да. Бул боюнча атайын биз семинарларды өткөрдүк, баягы дыйкандар менен жолуктук, макулдугун беришти. Бул жери жакшысы, бул баягы кластердик ыкмак менен иштейт десек болот да. Себеби Кайынды кант өзү үрөнүн алып келип берет. Жакшы Европадан алып келген үрөндөрдү алып келип дыйкандар себип атышат. Ошол эле учурда келишим түзүлүп, дыйкан ошо каяка сатарын, канча сом менен сатарын жазында эле билет десек болот да. Бир гана дыйкандын маселеси өстүрүш керек. Өрөөнүн өстөрү алып келишет, кайра эле өздөрү кабыл алышат. Бул заводдун системасы кластердик ыкма менен иштейт десек жакшы да. Ошол учурда кант кызылчасын өстүрүү аябай башкаларга салыштырмалуу жеңилирээк, оңойрок болуш керек, Жок, өтө оңой эмес. Эми бул дагы баягы өзүнүн талаптары бар. Ошончо баягы карап, ошончо берсе, түшүмдө ошондой берет деген баягы бар эмеспи сөз. Албетте бир аз башкаларга караганда бир аз чыгымы жогорураак, бирок кирешеси дагы ошого жараша жогору. 1 гектарда мисалы Сокулук районунда жакшы фермерлер 120 тоннага чейин алган учурлар болду. Эми баягы орточо эсеп алганда бул бир 55-60 тоннадан жалпы республика боюнча эсептелип атат жыл сайын. Былтыр гана бир аз төмөнүрөөк болуп калды, бир 45-46 тоннадан деп 1 гектардан орточо алганда. Бирок кээ бир жакшы ыгын табып иштеткен фермерлер 100 тоннадан ашык алышат да. Бул жакшы көрсөткүч десек болот. Албетте бул дыйкан бир гана сатуусу баягы белгилүү болгондон максаты өндүрүш. Аны ошон үчүн карап, жакшылап өстүрсө, анын түшүмүндө ошончо берет да. Быйыл айдоо жерлеринин аянты былтыркыдан көбүрөөк болобу же тескерисинче азайганы турабы? Жок, айдоо жер жылдан жылга өсүп атат. Бул баягы иштетилбей жаткан жерлерди жылдан жылга өздөштүрүүнүн эсебинен быйылкы жылы 1 миллион 236 миң гектар жер, 1 миллион 236 миң. 1 миллион 236 миң гектар жерге былтыркыдан 4 миң гектарга көбүрөөк деп биз пландап атабыз. Бул багатта баягы кайра иштетилбей жаткан жерлерди ишке берүүнүн бирден бир себеби бул баягы тамчылатып сугаруу ыкмаларын колдонуу. Ошондой эле кайрак жерлерге мисалы сафлор өсүмдүгү абдан ылайыкташкан. Ошондой эле дан эгиндеринин атайын кайракка ылайыкталган сорттор бар. Ошолорду эгүү менен биз баягы иштетилбей жаткан жерлерди аздан баягы ишке берип атабыз да. Мындан тышкары баягы суу чарба тармагында да жакшы иштер болуп, баягы каналдарды оңдоп түздөп, арыктарды баягы мурда болгон арыктардын баарын кайра тазалап, сууну жеткиликтүү кылгандыктан көп жылдан жылга бул көрсөткүч өсүп атат да. Орто эсеп менен 4-5 миң гектардын жылдан жылга кошулуп атат. Бул дагы 2018 жылы 100 миң гектар болчу бизде иштетилбей жаткан аянттын. Быйылкы жылы мына 43 миңге түштү да. Бул жылдан жылга азайып
келатат. Бул жакшы көрсөткүч десек болот да. Ошол эле учурда дыйкандарга дагы шарттар түзүлүп атат десек болот, туурабы? Албетте. Көпчүлүк учурда ушу биз дан эгиндери, анан кант кызылчасы деги эле ушул жашоо турмушка, тиричиликке керектүү нерселер менен сүйлөшүп атып, бул жайыт жерлерди көбүрөөк унутта калтырып коебуз да. Мисалы, быйыл ошол жайыт жерлерге үрөндөрдү себүү, аларды тосмолор менен тосуу иштери кандай жүргүзүлөт? Деги эле 2023-жылы ушул жаатта иштер кандай жүргүзүлгөн, жыйынтыктары кандай болуп атат? Жардам берип атабы? Бул боюнча биз тапшырма алганбыз министрлик кабинеттери менен. Былтыркы жылы жайыт үрөндөрү региондордо ошо атайын баягы чөп өспөй калып деградация учурап бараткан жерлерге жайыт үрөндөрү себилген. Эми тосмо жагынан карасак, эми бардык жерди тосконго азыр бир аз мүмкүнчүлүк боло элек, себеби ал жакта финансы каражаты керек. Эми ал баягы жайыт болгондуктан ал баягы айылдын четинде эмес да, ал бир аз айылдан алысыраак болгондуктан ал жака мал жайылат. Анан тосмолор ошо баягы сейип койгон нерсе жөн эле шамал учуп кетип аткан жок. Жок. Ал себилгенден атайын мал алап, өзүнүн ыкмасы менен себилген, баягы жөн эле чачып койгон эмес, мал алап, ал топуракка көмүлбөсө чыкпайт да албетте. Анын жүзүнөн мал алап, өзүнүн ыкмасы менен себилген. Ошондой эле үрөнчүлүк чарбалар, биздеги республикада үрөнчү чарбалардын аянттарына ошо үрөндү көбөйтүү максатында да себилген. Себеби биз баягы сырттан алып келип эле жыл сайын себербей, өзүбүздө өндүрүп, көбөйтүп, кайра өзүбүз эле ошону жылдан жылга себип турууга үрөн чарбалардын жерлерине да себилген да. Бул кийинки жылдарда уланат. Бир эле себип коюу эмес. Эми жазда бул байкалат, былтыр себилди да жаңы. Эми жазда кайсы жерде кандай өстү, эми бардык эле жайыт бирдей эмес да. Бирөө топурактуу, бирөө кумдак болот, бир аз, бирөө таштагыраак болот. Ошол жерге кайсысына кайсы ылайыктуу болду, кандай өнүп чыкты. Жазында буюрса анализ жүргүзүлгөндөн кийин анан ошого жараша баягы себүүнү кийинки жылга да пландайбыз да. Ошол учурда азыр 1.234 миллион гектар жерге айдалат деп турабыз деп атасыздар. Ушунун канча пайызына дан эгиндер эгилет, мындай бөлүштүрүлгөнбү? Албетте, дан эгиндер эң негизги аянтты дан эгиндер элейт. Ал 50%га чейин. Ошого эле удаа суроо берип кетейин. Ошол баалары кандай деп бекитилип атат? Кооптонуулар болбойбу дыйкандарда? Ошол мисалы түштүк жергебизде башталып калды. Андан кийин түндүккө келет. Ошол убакта бир ажиотаж пайда болчу эле да. Ошолордун да алдын алуу иштери жүрүп атабы? Үрөндөр боюнча да толук маалымат берип өтсөңүз. Үрөндөр эми бизде дан эгиндердин үрөндөрү жетиштүү. Себеби баягы Россиядан да келди деп айтпадымбы? Ал жагына да үрөндөр маселеси көйгөй жаралган жок. Себеби биз өзүбүздө өндүрүлгөн үрөн жетишпесе да, бизде баягы жеке ишкерлер тарабынан сырттан алып келинип, ал жагынан маселе жок. Эми быйылкы жылга биз 240 000 гектар жерде буудай өсүмдүгүн аянты деп быйылга белгиленди. Албетте эле быйылкы жылы күздүнө да себилген, ошону кошуп жазына да себилет. Ошондой эле арпа өсүмдүгү бизде жылдан жылга өсүп атат. 240 000 деп, 240,5 000 деп быйылкыга дагы пландап атабыз. Себеби бизде малдын башы көбөйгөн сайын тоyut өсүмүнөн сурат алып көбөйүп атат да. Ошондой эле жүгөрү өсүмдүгү бизде былтыр абдан аябай жакшы аянты көбөйдү десек болот да. Эми бул эмнени айтат? Бул баягы тоyut өсүмдүк басым болгону малдын башы көбөйүп атат биздечи. Ошол эле учурда бизде баягы жогорку репродуктивдүү өсүмдүктөргө да багытталып атат. Бул жашылча өсүмдүктөрү негизинен. Ошондой эле мөмөлүү бак-дарактар. Себеби ал жерден баягы биз баягы асылдуулугу төмөн жайыт жерлерди дагы ошол бак-дарактарга азыркы учурда тамчылатып сугаруу системасын коюу менен ошо өздөштүрүү маселеси дагы чечилди. Буюрса бизде билесиздер 500 000ден ашык ошондой аянтчалар бар, асылдуулугу төмөн. Ошону биз жылдан жылга баягы өздөштүрүүгө дыйкандарга уже беребиз да. Бул тамчылатып сугаруу негизи ал жерде көбү баягы адыр жерлер болгондуктан тамчылатып сугаруу абдан ылайыкташылган да. Себеби арык менен сугаруу ал жер баягы адыр болот, дөңсө болот, бир аз ыңгайсыз болгондуктан ал жерде баягы канал ирригациялык системалар жок болгондуктан бир гана ошо тамчылатып сугаруу ылайыктуу болуп атат да. Ал эми үрөн биз мындан тышкары мамлекеттик колдоо көрсөтүү багытында биз дан эгиндерин ошондой эле жүгөрү, картошка үрөндөрүнө биз мамлекеттик дотация аркылуу берип атабыз. Бул дотациянын мааниси ошол үрөндүн 30% мамлекет төлөп бере турган. Мисалы үрөн чарба үрөн өндүргөндөн албетте ал үрөндүк материал өздүк наркы жогору болот. Аны ошондой технология менен өстүрүшкө караш керек.
ошондо тазалаш керек. Албетте базар баасында мисалы 20 сом болсо, ал 30 сом болушу мүмкүн. Ошондуктан биз дыйканды жеңилдетилген баада үрөө менен камсыздоош үчүн ошол эле учурда өндүрүлгөн үрөн чарбаны колдош үчүн өзүнүн продукциясын сатканда албетте ага дагы үрөн чарба менен сиздерде келишим бар, анан дыйкандарга бересиз. Ошо 3 тараптуу келишим негизинде дыйкандыкы, үрөн чарба, анан айыл чарба министрлигинин негизинде 30% мамлекет төлөп берет. Үрөндөрдүн 30%. Бул дагы 2020 жылдан бери ишке ашып келатат, абдан жакшы көрсөткүч болду бул. Ошондой эле баягы Россия Федерациясынан алган үрөндөрдө 4,5% болгону 3 жылдык мөөнөткө берилип атат. Бул багытта абдан жакшы бир аз алдыга жылып келатат десек болот да. 2023 жылы эмнеден кемчилик болду деп ойлоп калдыңыздар? Эми көбүнчө бул баягы судан тышкары. Аба ырайы баягы жаз айтпадымбы, өтө кеч келип туруп, салкын болуп турду, абдан салкын болуп, баягы билесиздер. Анан кийин баягы аябай тез ылдамдыкта күн ысып кетти. Ошол моментте өсүмдүктөр өзүнүн баягы этап менен өсөт да, бир аз жылып барып. Бизде билесиз, май айында салкын болуп туруп, июнь айында тез ысып кетти. Абдан бир моментте баягы сугарушка бардыгы суу жетпей калды. Ошол моментте бир аз кичине түшүмдүүлүккө таасир этти десек болот да. Жогоруда да бир жакшы белгилеп кеттиңиз, малдын башы көбөйүп атат, той чөп аябай керек болуп атат деп. Ушул кылкандуу дан эгиндеринен сырткары, жүгөрдөн сырткары ошол беде, кара беде, эспарсет дегендердин уруктарын дыйкандарга берүү жагы кандай каралып атат? Анткени азыркы учурда ошол той чөптүн баасы жанагындай бир түктөп коебузбу, ошол 400 сомдон 500 сомго чейин бааланып атат да. Анын жолун кантип мындай жеңилдештирсек болот? Анткени бул көйгөй 2 жылдан бери кайталанып атат да. Эми бизде баягы той чөптөрдүн үрөнү аябай кымбаттуу болуп атат чындыгында. Той чөптөр, мен жана жогоруда айткан дотация системасына той чөптөрдүн үрөндөрү да кирген. Азыркы күндө үрөн чарбаларда сатууда баягы беде менен эспарцеттин үрөндөр бар. Бир жакшысы биз беде менен эспарцеттин үрөнүн биз өзүбүз өндүрөбүз. Өзүбүздүн үрөн чарбалар өндүрөт. Биз сырттан алып келүүгө баягы көз каранды эмеспиз. Ошондой эле дотация аркылуу берилип атат. Азыркы күндө баягы дефицит эч кандай каралган жок. Себеби бул жакшысы көп жылдык чөптү бир эле себет да, ошо менен 4-5 жылга чейин аны түшүмүн алат десек болот. Башка өсүмдүктөрдө жыл сайын сеппейт да. Буну бир себеп коюп 3 жыл түшүмүн алат деген сөз. Бул жакта эч кандай дефицит болгон жок. Баасы эми баягы рыноктук баага жараша болуп атат. Бир 2 жыл мурда болсо керек эле баягы 500 сомго чейин чыккан. Азыркы күндө 350 сомдун тегерегинде сатылып атат. Биздин үрөнчүлүк чарбаларда эркин сатууга коюлган атайын өзүнүн үрөндөрдү көрсөтөт. Бизде баягы могу үрөндөрдү мындай баада сатылып атат деп. Ошол жерде биздин сайтка чагылдырып турабыз, жеткиликтүү болуш үчүн. Бүгүнкү күндө үрөн чарбалар да сатыкта бар. Той чөптүн кымбатташына байланыштуу ушу министрлик жанагындай кант кызылчасын жарнамалаган сыяктуу ушу той чөптөрдүн аянтын көбөйткүлө деген дагы бир сунуштарды берсе кандай болот эле? Эми той чөп бул жердин баягы которуштуруп айдоодогу эң негизги баягы өсүмдүк десек болот да. Себеби көп жылдык чөптөр бул жерди эс алдырып азыктандырат десек болот да. Албетте мурда көпчүлүгү баягы киреше табуу максатында башка өсүмдүктөрдү айдап келген, бирок ошол эле учурда жерди баягы деградацияга учуратып алаарын көпчүлүгү баягы байкаган эмес. Себеби ал жерде которуштуруп айдоо ыкмасын колдонбосо ар кандай оорулар пайда болот, ошондой эле зыянкечтери пайда болот. Бул багытта азыр көпчүлүк дыйкандарыбыз маалымдуулугу жогору, мурдагы салыштырмалуу. Биздин райондук түзүмдүк бөлүмдөр бул боюнча жерлерде көп семинарларды өткөрөт. Мурдагыдан эмес, азыр уже райондук деңгээлде дагы баягы бейөкмөт уюмдар дагы бул тараптан колдоо көрсөтүп ар кандай семинарларды уюштуруп атабыз. Элдин маалымдуулугу азыр мурдага караганда жакшы. Интернет деген бар, соц тармак деген бар. Азыр которуштуруп айдоо системасын көпчүлүгү түшүндү. Себеби жерди биз жоготуп алсак, кайра анын калыбына келтириш үчүн көп жылдар келет. Өтө көп жылдар. Кээ бир учурда 50-60 жылга чейин кайра өзүнө келиш үчүн ошончо талап кылынат да. Ошондуктан агротехнологияны сактап, көп жылдык чөптү өстүрүүгө аябай басым болуп атат. Бизде 393 миңден ашык гектар той өсүмдүктөрү. Бул баягы 240,5 миң деп арпаны айтпадымбы? Бул дагы чоң аянт да.
ошол эле учурда мисалы бизде пахта өсүмдүгү десек 17-18 миң гектар жылына баягы сатып алуу баасын жараша болуп атат. Кант кызылчасы 13 миң гектар жерге. Буга караганда көп жылдык чоп бизде бир топ аянтта элейт. Үрөндөрдүн баалары чечилип, баалар коюлду атайын. Арпа буудайдыкы, жүгөрүнүкү. Арпа буудайдын баасы эми биз жанагы дотацияга берип атабыз. Сиздер тарабынан да мисалы 20 сом, 22 сом анткени ушундан ашпаш керек деген нерсе бар да. Жок, бул министрлик бул баа саясаты жагында иш алып барбайт. Себеби буга бизде монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги бар. Сиздер менен биргеликте иштешет алар. Албетте. Биз бул жанагы дотация аркылуу берилип аткан үрөндөргө ошолор менен биргелешип кеңешме өткөрүп анан сунуштайбыз. Анан ошонун негизинде монополияга каршы агенттиги бааны бекитет. Ошо бекитилген баа негизинде дыйкан менен министрлик анан үрөн чарба ортосуна келишим негизинде дотацияга берилет. Ал эми баягы рыноктогу эркин сатуудагы бааларга биз аны көзөмөл кылбайбыз. Чоң рахмат, Адилет мырза, студиябызга келип атайын убактыңызды бөлүп дыйкандарыбызга, багбандарыбызга жакшы маалымат берип кеттиңиз деген ойдобуз. Рахмат. Жазгы талаа иштерибиз мындан ары жакшы жүрсүн дейли. Биз дагы ошону үмүт кылабыз. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн жазгы талаа иштеринин жүрүшү тууралуу сөз кылдык. Биздин суроолорубузга Суу ресурстары, Айыл чарба жана өнөр жай министрлигинин дыйканчылыкты өнүктүрүү бөлүмүнүн башкы адиси Адилет Нарымбеков келип жооп берди. Эмки эфирлерден көрүшкөнчө сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.